Түз эфирде жаңылыктар, студияда Алмагүл Эркебай кызы кызмат кылам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Жалал Абад облусунда дарыяга агып кеткен ишкерлердин биринин сөөгү табылды. Олуттуу чечим. Жогорку кеңештеги Ыйман Нуру фракциясынын лидери депутат Нуржигит Кадырбеков мандатын тапшыруу үчүн арыз жазды. Өндүрүш жайлары, эс алуу жай, тигүү сектери бир убакта өлкөнүн ар аймагында 100 объекти ачылды. Жараткан берген сууну туура пайдаланып, электр кубатын өндүрүүнү жогорулатып, элибизди өзүбүздүн энергия менен камсыз кылууга милдеттүүбүз. Бишкекте Октябрь районундагы Көкчар айылынан суга агып кеткен 15 жаштагы баланын сөөгү табылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка караганда, бүгүн 30 августта Чоңчуй каналында адамдын сөөгү агып баратканын көргөндөр Өзгөчө кырдаалдар министрлигине маалымат берген. Куткаруучулар баланын сөөгүн чыгарып, милиция кызматкерлерине өткөрүп беришти деп айтылат маалыматта. Кырсык 23 августта болгон, өспүрүмдү издөөгө 30 куткаруучу жана баланын туугандары тартылган. Ал арада баланын ата-энеси коомчулукка кайрылып, 15 жаштагы Абдыраман Аскарбеков Туңгуч Кичи району жактан каналга агып кеткенин айтып, издөө иштерине жардамдашууну өтүнүшкөн. Атасы Намазбектин айтымында баланын жанындагы 17 жаштагы агасынын куткарууга чамасы келбей калган. Жалал Абад облусунда дарыяга агып кеткен ишкерлердин биринин сөөгү табылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Буга чейин 17 август күнү Чаткал районунун Канышкыя айыл өкмөтүнүн Кызыл Бел тилкесинде Чаткал дарыясына автоунаа түшүп, 2 жаран дарыяга агып кетти деген маалымат түшкөн. Окуя болгон жерге куткаруучулар тартылып, издөө иштеринин 13 күнү Бешарал коругунун Найза тилкесине 1 жарандын сөөгүнүн баш сөөктөрү табылып, Чаткал райондогу ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан өздүгү такталып, Нокат районунун тургун экени аныкталып, жакындарына өткөрүлүп берилди. Издөө иштери убактылуу токтотулду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкек шаарында мыйзамсыз жүргөн 42 чет өлкөлүк аныкталганын, анын ичинен 35-и Бангладеш өлкөсүнүн, 7 адам Пакистандын жараны экенин билдирди. Алар Ички иштер министрлигинин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү кызматынын аймактык бөлүмдөрүнө тиешелүү административдик жоопкерчиликке тартуу жана кийин Кыргызстандан депортация кылуу үчүн өткөрүлүп берилди. Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев 2023 жылдан бери Кыргызстанда 29846 чет өлкөлүк жарандын мыйзамсыз жүргөнү аныкталганын 27 майда Жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында билдирген. Ушул эле жыйында Ички иштер министрлиги мыйзамсыз миграция үчүн салына турган айыптын көлөмүн көбөйтүү боюнча мыйзам долбоорун сунуштаганы белгилүү болгон. Ушул тапта Кыргызстандын миграциялык мыйзамдарын бузгандарга 5500 сом айып салынат. 13-18 май күндөрүнүн аралыгында Бишкек шаарында чет элдик жарандардын сабалганы боюнча окуядан кийин Кыргызстанда мыйзамсыз миграция маселеси көп талкууланып, парламентте да бир нече ирет көтөрүлдү. Жогорку кеңештеги Ыйман Нуру фракциясынын лидери депутат Нуржигит Кадырбеков мандатын тапшыруу үчүн Борбордук шайлоо комиссиясына арыз жазды. Бул маалыматты БШКнын басма сөз кызматы тастыктады. Депутат Кадырбеков мандатын өз каалоосу менен тапшыруу боюнча арызды бүгүн 30 августта жазган. Анын арызын Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү бүгүн карай турганы айтылды. Кошумча расмий маалымат берилет деп кошумчалады БШКнын басма сөз кызматы. Белгилей кетсек, бир канча күн мурун депутат Нуржигит Кадырбеков УКМКга суракка чакырылган. Ал бул ишти Ыйман фондундагы жетекчилик убагындагы отчетторго байланыштуу экенин айткан. Бир убакта өлкөнүн ар аймагында 100 объект ачылды. Анда президент Садыр Жапаров өлкөдөгү жаңы курулган
40 өндүрүш ишканаларын жана 60 социалдык объектилерди онлайн ачты. Өлкө башчы Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгына карата 100 объект куруу Кыргызстан үчүн тарыхый учур экенин белгиледи. Анын катарында Ош шаарында дагы 3 объект пайдаланууга берилди. Өлкө боюнча бир күндө жаңы 40 өнөр жай ишкана, 60 социалдык объект пайдаланууга берилди. Жалпы 100 ишкана бир убакта президент Садыр Жапаровдун катышуусунда онлайн ачылды. Бул учурду өлкө башчы Кыргызстан үчүн тарыхый күн деп баалады. Жапаров Кемин районунда Теректаш клинкер чыгаруу заводунун жана Ысык Ата районунда цемент заводдун ачылышына катышты. Мына ошол тапшырманын негизинде азыркы Кыргызстан баш аталган Кара-Кыргыз автономдуу облусунун түзүлүшүнүн 100 жылдыгынын урматына реалдуу сектордун жана социалдык тармактын бир катар объектилерин ачканы турабыз. Ушул тапта мына биз Кемин районундагы Теректаш цемент чыгаруучу заводдун ачылышында турабыз. Ага катар эле Кадам жайда Исфайрам 1 Нокатта курак тектир чакан кестери, Атбашыда Кара булак соода логистикалык аймагы, эт комбинаты, Нарында Миң булак курулуш материалдар ишканасы, Жайылда Жунда мунай кара заводу, Кара Балтада алтын куймаларын чыгаруу заводу, Сузакта мунайды кайра иштетүүчү завод, Чаткалда алтын иргөөчү фабриканын жана башка ушуга окшогон бир катар өндүрүш ишканалары бир учурда ачылды. Бул курулуштар Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгына карата ишке киргизилип жатат. Көптөгөн жылдар бою ар кандай себептер менен ишке ашпай келген Камбарата бир кеси жана деңизге чыгуу мүмкүнчүлүгү болгон Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу сыяктуу ири долбоорлорду ишке ашырууга белсендик. Буюрса, аталган инфратүзүмдүк долбоорлор өлкөнүн өнүгүшүнө кубаттуу түрткү берет. Ошону менен катар биз гидропотенциалга ээ болуп турганда электр энергиясын импорттоону кескин түрдө кыскартуубуз кажет. Жараткан берген сууну туура пайдаланып, электр кубатын өндүрүүнү жогорулатып, элибизди өзүбүздүн энергия менен камсыз кылууга милдеттүүбүз. Кудай буюрса, кийинки жылдары экспорттук тизмеге электр энергиясын экспорттоо дагы кошулат деген аруу тилегибиз бар. Алардын катарында Ош шаарында 2 өнөр жай жана 1 сейилбактын ачылышы болду. Анда ири өнөр жай ишканаларын толуктаган Алайку Органикс жоопкерчилиги шектелген коомунун жаңы логистикалык борбору ишке түштү. Кургатылган мөмө жемиштерди сактоочу 50 тонналык логистикалык борбор заманбап шартта курулган. Сактоочу жай эл аралык өнөктөштөрдүн колдоосу менен ишке ашырылган. Анда 15 адис жумуш кылат. Мындан сырткары калада 50 орунду тигүүчү цех ачылды. Ишканада суткасына 8000 өндүрүм чыгып, коңшу мамлекеттерге экспорттолот. Президенттин онлайн катышуусунда Ош шаарынын Борбордук аянтындагы Оргума жана Сейилбак пайдаланууга берилди. Аталган курулуш шаар аймагынын инфраструктурасын жакшыртуу максатында ишке ашырылган. Бул жерде 40ка жакын заманбап отургучтар, 4 Оргума заманбап жарыктандыруу системалары орнотулган. Жалпы 80 миллион сомдон ашуун каражат жумшалган. Биздин анын ичинде Ош шаарында 8 болчу, 2 гана ачылды, калганына акырындык менен сентябрь, октябрда ачылат. Андан бөлөк биз Борбордук аянтыбызда оңдоо түзөө иштерин жүргүзгөнбүз. Бүгүнкү күндө муну дагы шаардыктарыбызга колдонууга берип атабыз. Оргумалар курулуп, жашындарды көптөндүрүлдү. Эскерте кетсек, 31 август быйыл өлкөнүн эгемендүүлүгүнүн 33 жылдыгы менен кошо Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгы белгиленет. Алмагүл Байгызы, Белек Мусаев, Ош ТВ. Өзгөн районунда жаңы салынган заманбап мектеп бүткөрүлүп пайдаланууга берилди. Аталган мектеп Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгына карата 100 объект ачуу долбоорунун алкагында салынып, ага өлкө башчысы Садыр Жапаров онлайн форматта катышты. Андан сырткары бир катар жергиликтүү бийлик органдары катышты. Курулуштун сметалык баасы 107 миллион сомду түзүп, мекемени Татик жоопкерчилик чектелген компаниясы курган. Билим берүү мекемеси жалпы 375 балага ылайыкталып, окуу каналары акыркы үлгүдөгү заманбап техникалар менен жабдылган. Онлайн режимде даяр турат. Бул жерден түз эфир болуп атат телевиденияга. Анда алгач өнөр жай объектилерди ачууга даяр жалпысынан 40 ишкананы ачууга уруксат берүүңүздү суранабыз.
Өзгөн районунун Чымбай айыл аймагындагы Турдумамат Сарыков атындагы орто мектептин курулушу бүткөрүлүп пайдаланууга берилди. Аталган билим берүүчү мекеме эгемендүүлүк күнүнө карата өлкө аймагында ачылган 100 объекттин катарында ачылып, ага президент Садыр Жапаров онлайн форматта катышты. Азыркы Кыргызстан баш аталган Кара-Кыргыз автономдуу облусунун түзүлүшүнүн 100 жылдыгынын урматына реалдуу сектордун жана социалдык тармактын бир катар объектилерин ачканы турабыз. Турдумамат Сарыков орто мектеби мындан 30 жыл мурун 200 окуучуга ылайыкталып салынган, бирок анда 600га жакын бала билим алып келген. Окуу каналарынын жетишпегендигинен улам окуучулар 3 нөмөт менен билим алып келишкен. Эми мынтип 2 кабаттуу мектептин курулушу бүткөрүлүп, жаңы окуу жылында окуучулар 1 нөмөт менен гана окушат. Кудай толук мектеп жаңы окуусунда даяр. Кудай буюрса кабыл алган мына 2 сменге, 3 сменге окушат болчу. Окуучулар мектепте шарт начар эле, шарт начарлыгынан 3 сменде окушуп, лабораториялык, практикалык сабактар өтүүгө такыр шарттар жок эле. Кудай буюрса мына 2 мектебиз ремонт болуп даяр болуп калды. 1 сменге өтүп, ушу балдарына 5 километр алыска аралыктан да окуучулар келет. Аларга дагы ыңгайлуу шарт болуп калат, Кудай буюрса 1 сменге өткөндөчү. Учурда ишке берилип жаткан билим уясы жалпы 375 балага ылайыкталып салынган. Анда долбоордун баасы 107 миллион сомду түзүп, курулуш иштерин Тапик жоопкерчилиги чектелген компания жасаган. Аталган компания имаратты 1 жыл 6 ай убакыт аралыгында курган. Имарат толугу менен заманбап шартта салынып, жаңы эмеректер менен жабдылган. Билим уясында физика, химия, биология, кол эмгек жана компьютердик каналарда каралган. Мектеп өзү сметалык баасы 107 миллион айланасында тегерегинде. Анан бул мектептин өзгөчөлүгү бул ушул Өзгөн районунда азыркы учурда эң эле заманбап мектептин бирөөсү. Эң эле заманбап десек да болот. Себеби ар бир бардык шарт бар ичинде, бардык жабдуулар бар. Спорт зал, активный зал, ашканасы бар. Биз өзүбүздүн ушу тарабыбыздан биз куруучу компания Осо Тапик ушул аракет кылдык. Аябай азыркы заманбап материалдардан куруп, элге кызмат кылып, көп жылга кызмат кылсын деген ниетте курдук. Окутуучулар жаңы мектептен сабак өтүү үчүн атайын курстардан өтүп даярданышкан. Анткени заманбап технологиялар менен жабдылган билим уясында компьютердин жардамында сабак өтүшөт. Даярдыктар жакшы, аябай. Ошол азыр өзүбүз каникулда дагы жөн турбастан ар кандай неме сайттарга кирип, курстарга жазылып, окууларды, курстарды окуп, сертификаттарды алдык. Мына мен өзүм дагы ушунча жыл иштесем дагы да иштегим келип, өзүм ушундай окугум келип, курстарга жазылып 3 ай жөн жатпастан окудум. Эми мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, ушул бардык класстарыбыз заманбап технологиялар менен камтылды да. Бардыгыбызда ушу телевизорлор коюлуп атат. Бардык шарттарыбыз туура келип атат. Жакшы неме менен интерактивдүү усулдар менен ушул жаңы окуу жылын ачып алабыз деген ойдобуз. Өзгөн районундагы Чымбай айылында жалпысынан 650 түтүн жана 3700 кожолук жашайт. Айылдагы бардык окуучулар бул мектептен билим алууга келишет. Андыктан жаңы билим уясынын салынышы жергиликтүүлөрдү өзгөчө кубантты. Биздин Чымбай айылыбызда 650 түтүн бар, 3750 кожолук бар. Биздин айылы бүгүнкү күндө аябай кубанычтабыз. Ушу Алтын Уя мектебибиз ачылып, көптөн күткөнбүз бул мектептин ачылышын. Кудай кааласа ушул мектептен чоң окумуштуулар, илимдүүлөр, министрлер чыгышын каалайбыз. Эң жакшы мындай сүйүнүчтүү неме болуп атат да. Мектебибиз жакшы, мына 2 этаж болуп ачылып, şu айылдардын баары жоо, мына энелер, аталар баары жоо сүйүнүп атабыз. Кубанычта күндөбүз. Себеби биздин неберелерибиз, чеберелерибиз ушул мектептин окуйт, Кудай буюрса. Анан кийин ушуну баштаган үстүбүздөгү турган неме президенттерге, ошонун жамааттарына жана ушул жерде мына жаңы окуу жылына кирип аткан мугалимдерге баарына алкыш айтабыз. Бул мектептин курулушуна бир мугалимдер эмес, ал жердеги окуган окуучулар эмес, жалпы эле биздин айылдын тургундары
аябай кубанычтуу болуп атат. Себеби ушул мезгилге чейин бизде мындай типтүү мектептер болгон эмес да. Кара Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгы жана эгемендүүлүк күнүнө карата Өзгөн району боюнча жалпы 3 объект пайдаланууга берилди. Алардын катарында 60 орунду бала бакча жана 719 гектар кайрак жердин сууга жерге айланышы бар. Учурда район боюнча 20дан ашык объектилердин курулушу жүрүп, жакынкы убактарда ачуу пландалууда. Район боюнча биздер өзүңүздөр билесиздер, президенттин катышуусу менен онлайн режимде бизде Өзгөн району боюнча 3 объект. Дагы бир объект ушул. Андан кийин Төрткөлөктүн Кыймыл айылында дагы 60 орунду бала бакчанын курулушу бүтүп, ал да ишке берилип атат. Андан тышкары Кызыл Октябрь айыл өкмөтүндө Жаманадыр массивинде президенттин жеке өзүнүн фондунан 100 миллион сом акча каражаты кетип, 719 гектар жер кайрак жерден кайра сугат жерге айланып атат биринчи этапта. Ошол объекттин ачылышына бүгүн онлайн режимде сиздер менен күбө болобуз. Андан тышкары бизде бүгүн өзүбүздүн райондун деңгээлинде дагы Карол айыл өкмөтүндө Ынтымак айылында ал жерде да бала бакчанын ачышы болгон атат 60 орунду. Жалпакташ айыл өкмөтүндө 14 миллион сомдук акча каражат кетип, мектептин ачылышы эртеңки билим күнүнө даяр болуп атат. Белгилей кетсек, Кара Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгына карата 100 объект куруунун алкагында бир катар жаңы өнөр жай ишканаларынын социалдык объектилердин ачылышы болду. Анда 60 объект жана 40 өнөр жай ишканасы пайдаланууга берилди. Толбай Бурканбеков, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ. Эгемендикке 33 жыл. Дал ушул 33 жыл мурда легендарлуу парламент Кыргызстандын көз карандысыздыгы жөнүндөгү декларация кабыл алган. Ошондон тарта Кыргызстан өзүн эркин, эгемен жана көз карандысыз мамлекет деп жарыялаган. Бул аралыкта Кыргызстан татаал жолду баштан кечирип өттү. Өлкө эгемен алгандан тарта эмнеге жетишти? Кийинки материалда сөз болот. Мындан 33 жыл мурда легендарлуу парламент Кыргызстандын көз карандысыздыгы жөнүндөгү декларация кабыл алган. Ошондон тарта Кыргызстан өзүн эркин, эгемен жана көз карандысыз мамлекет деп жарыялаган. Бул тарыхый документти Жогорку Кеңештин төрагасы Медеткан Шеримкулов трибунадан окуган. Мына ошондон тарта өлкөнүн тагдыры чечилип, мамлекет катары түптөлүнө баштаган. Эгемендүүлүктү алабыз дегенде гимндин текстин канча талкууладык, туусун канча талкууладык, конституциянын өзүнүн нормаларын кандай талкууладык. Ошолордун баардыгы тең жыйынтыгы келип туруп, ошол биринчи кабыл алынган конституция элдин ойлогон оюн, каалаган пикирин алдыга койгон максатын камтыган конституция болгон. Ошон үчүн легендарлуу парламент деген атты алып жүрөт. Ошол биз легендарлуу парламенттин мүчөлөрү бүгүнкү күндө артыбыздан келе жаткан саясатчыларга, мамлекеттик өкмөттүк кызматтарда иштеп жүргөндөргө ушу биринчи элдин журттун ынтымак биримдигин, бактылуу жашоосун, бүгүн кечегиден эртең бүгүнкүдөн жакшы болушун камсыз кылууга аябай катуу аракет жасап, ынтымактуу, бирдиктүү иштешин күтө берелек. Кыргызстандыктар өлкөнүн эгемендүүлүккө жеткенин жер-жерде майрамдашкан. Ошол эле малда эгемен эркин мамлекеттин эртеңки тагдырына санаар каптырышкан. Ошондон тарта Кыргызстан өзүн көз каранды эмес мамлекет деп жарыялаганына 33 жыл толуп турат. Бул аралыкта өлкө татаал жолду баштан кечирип, революциялар орун алган. Мындай учурлар республиканы бирде өргө тартып, бирде артка кетирип келди дешет. Учурда өлкө саясий, экономикалык жактан өнүгүү жолуна багыт алганын белгилешет. Бир эмес 3 жолу бийлик алмашты, саясий системада өзгөрүүлөр болду, экономикалык жактан абдан кыйналдык, калк кыйналды учурунда. Акырындап биз эгемендүүлүктүн кадырына жетип, анткени бүгүнкү күндө көптөгөн элдер эгемендикке ээ боло албай, башка бир империялардын, чоң державалардын курамынан чыга албай атат да. Бул бизге келген бир Кудайдын берген белеги десек болот. Ошо бизге окшогон чакан мамлекет өзүнчө түндүгүнөн түтүн булатып, эгемендүүлүккө ээ болуп, башынан бир топ окуяларды кечирип, түптөлүп келатат да. Мамлекеттүүлүктүн пайдубалы түптөлүп, региондогу мамлекеттер биз менен эсептешип, дүйнөлүк карым-катышка чыга баштадык.
Бул аралыкта Кыргызстан тышкы байланышты жакшыртууга жетише алды. Айрыкча акыркы жылдары тышкы саясаттын жакшыруусу менен Кыргызстан жемиштүү келишимдерге чечим жасай алганы белгиленүүдө. Бул эгемендүүлүккө жетиш үчүн канчалаган жолдорду басып, тарыхый революцияларга, эволюцияларга катышып, элди журтту бириктирүү үчүн, ынтымакташтыруу үчүн канчалаган адамдар өзүнүн ой пикирин, максатын билдирип, ал үчүн күнөөгө батып, түрмөгө отургандар да болгон. Мына бүгүн ошолордун аракеттеринин жыйынтыгы катары Кара Кыргыз автономиялык областынын түзүлгөнүнүн 100 жылдыгын деп эгемен Кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүгүнүн 33 жылдыгы деп майрамдап отурабыз. Ар бир чөлкөмдө таасир талаш күчөп жаткан мезгилде Кыргызстанда ошол окуялардан четте кала албайт. Ар түрдүү коркунучтар бар. Улуттар аралык, мамлекеттер аралык, региондогу диний радикалдык топтордун кызыкчылыктары, мына ошолордон биз кылдат абайлап, кадам таштап, бардык нерсени мындай коомдук, мамлекеттик деңгээлде талдап, анализдеп, жарандар деле, ошол эле бийлик төбөлдөрү деле өтө бир кылдаттык менен иш жасаш керек да. Антпесек дагы деле ар түрдүү коркунучтар бар. Кыргызстан дүйнөлүк коомчулукта өзүнүн татыктуу ордун ээлөөгө умтулган демократиялык, эгемендүү мамлекет катары кеңири таанылды. 91-жылы келген да бул эми. Ашен Советтер Союзунда чоң мамлекетлер кийин эгемен болуп бөлүндүк. Бөлүнгөндөн алгачкы жолу өзүнүн конституциясына закону чыкты, туубуз чыкты. Аябай жакшы болду, бирок көп күндөрдө көп немелер басып өттүк, ар түрлүү. Жакшынан болду, жаманда болду. Кудайга шүгүр, азыр заман бардыгына түштү. Гербибиз бар, байрагыбыз бар. Ушул эмелерибиз менен сыймыктанабыз. Ушу айтканыңдай эгемендүүлүгүбүздүн узун болсун. Кыргызстан деген атты алып чыктык кызым. Бардыгына таанып. Бөлөк мамлекеттер 83 мамлекет таанып атат азыр бизди. Кече мына Олимпиадага Парижге барып келишти. Биздин балбандар жакшы ийгиликке жетип келди. Мына бул да жетишкендик да, бир эле жетишкендик, спорт жагынан жетишкендик. Калган маданият тармактары, окуу тармактары бардыгы жетишип атат. Эгемен Кыргызстандын тарыхында жалпы 6 президент, 30дан ашык өкмөт башчы алмашкан, парламент 6 жолу шайланган, 2 палаталуу жогорку кеңештеги төрагаларды кошуп санаганда жалпы 20дай спикер кызмат кылган. Алмагүлерке Байгызы, Белек Мусаев, Ош ТВ. 3 сентябрдан тартып тоок жумурткаларынын импортуна киргизилген убактылуу чектөөлөр алынат. Бул тууралуу Айыл чарба министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Ушул жылдын 5-июнунан тартып өкмөттүн токтоо менен Кыргызстандын аймагына тоок жумурткаларын алып кирүүгө тыюу салынган. Бул чара ата мекендик өндүрүүчүлөрдү колдоого жана өлкөнү азык-түлүк жумурткалары менен камсыз кылууга багытталган. Убактылуу чектөө киргизилгенден кийин ата мекендик канаттуулар ишканалары тарабынан тоок жумурткаларын өндүрүү көбөйтүлгөн жана импорттук продукция менен атаандаштыкка жөндөмдүүлүк жогорулаган. Маалыматта айтылгандай, канаттуулар ассоциациясынын кайрылуусунун негизинде ушул жылдын 3 сентябрынан тартып Кыргызстандын аймагына жумуртка алып кирүүгө киргизилген убактылуу чектөөлөрдү алып салуу демилгеленди. Азыркы учурда ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн тоок жумурткаларын өндүрүү абалы мурунку айларга салыштырмалуу кыйла жакшырды. Азыркы учурда жергиликтүү өндүрүүчүлөр көлөмү жана баа саясаты боюнча импорттук продукциялар менен атаандашууга даяр. Россиянын ички иштер министрлиги кыргызстандык кесиптештерине белеке автоунааларды, дрон, радиостанцияларды жана башка техника берди. Бул тууралуу Россия Федерациясынын элчилиги билдирди. Салтанатка ички иштер министри Улан Ниязбеков, элчи Сергей Вакунов жана Россия ички иштер министрлигинин өкүлү Антон Качетов катышкан. Берилген жабдуулар баңгизаттын мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын ишин жакшыртып, Кыргызстандын аймагындагы жана Евразиялык интеграциялык бирикмелердин
чектериндеги коопсуздукту чыңдоого салым кошот деп ишенем, деди Бакунов. Кыргыз тарап Россиянын негизги стратегиялык өнөктөшү болгон ар тараптуу колдоосун жогору баалай турганын белгиледи. Машиналар менен жабдуулар баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүүдө каржылык, материалдык, техникалык жана уюштуруучулук жардам көрсөтүү боюнча келишимдин алкагында берилди. Макулдашууга ылайык Россиядан 2024-2025 жылдар аралыгында 627 миллион рубль өлчөмүндө акысыз жардам көрсөтүлөт. 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катыша турган Кыргызстандын курама командасынын параддык жана спорттук экипировкасы даяр болду. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт департаменти билдирди. Параддык жана спорттук экипировканы ата мекендик компания даярдады деп айтылат маалыматта. Парадка калпак, блейзер, пиджак, поло футболка, шым, тегесе спорттук форма үчүн кепка, бомбер куртка, футболка, карго шым, спорттук бут кийим, рюкзак даярдалган. Ысык көлдүн Тоолу жана Тоо этектериндеги райондорунда 2-сентябрда сел жүрүшү мүмкүн. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги бийик тоолорго саякаттоону, капчыгайларда, дарыя жээктеринде эс алууну башка күндөргө жылдырууну сунуштайт. Өзүңүзгө жана жакындарыңыздын коопсуздугуна кам көрүңүз деп айтылат маалыматта. Өзгөчө Кырдаалдын күбөсү болгондор дароо күнү-түнү акысыз иштеген 112 кызматына кабарлашы керек. Ушул жана башка маалыматтарды Ош ТВ телеканалынын социалдык баракчаларынан дагы күзөтсөңүздөр болот. Ал эми алдыда дүйнө жаңылыктары.